Соңку убакытта ажырашуу боюнча арыз жазгандардын саны өсүүдө. Үй бүлөдөгү никенин бузулушу алимент төлөө менен чектелет. Бүгүн аялдардын укугу жана ажырашуу, алименттерди өндүрүү деген темада Жогорку сот журналисттерге маалымат берди. 10 миңден ашыгы ушу үй бүлөлүк чатактарга аралашат. Басымдуулугу ажырашуу фактыларына тиешелүү. 6 айдын ичинде Ленин райондук сотуна ажырашуу боюнча 369 арыз түшүп, анын 174-ün аялдар түзгөн. Бул туурасында Ленин райондук сотунун судьясы Аниса Рыспекова билдирди. Анын айтуусунда ажырашуу боюнча бир гана аялдар эмес, эркектер да кайрылат. 2018-жылы 675 арыз келип түшсө, анын 334-ün аялдар түзүп, көпчүлүгү канааттандырылган. Ошондой эле үй бүлөдөгү ажырашууда биринчи орунда балдардын кызыкчылыгы турат дейт. Хочется отметить, что в основном Үй бүлөлүк кодексте каралганына карабай, бүгүнкү күндө эркектер да ажырашуу арызы менен кайрылышат. Мыйзамга ылайык, эгер аялынын боюнда бар болсо, анын макулдугусуз арызы кабыл алынбайт. Бирок буга карабай кайрылган эркектер да бар. Мындай учурда соттор аялынын макулдугу жок болгондуктан арызын кайтарып беришет. Ошондой эле бала жаңы төрөлгөндөн кийин 1 жылдын ичинде ажырашуу арызы кабыл алынбайт. Соттун биринчи инстанциясында соттор бардык маалыматты тактап, үй бүлөнү, андагы балдардын келечеги үчүн арыз жазган үй бүлөгө биз убакыт беребиз. Мыйзамга ылайык үй бүлө ажырашкандан кийин соттун чечими менен жолдошу балдарына алимент төлөөгө милдеттүү. Бүгүнкү күндө алиментти өндүрүү боюнча сотко өлкөнүн 40-45% жараны кайрылган. Мындай кайрылуу 2015-жылы 30.515 түссө, 2016-жылы бул көрсөткүч 7.828 көбөйүп, жалпысынан 38.343 жеткен. На сегодняшний день в случае, когда должник укрывает свои реальные доходы, Бүгүнкү күндө алимент төлөөчү өзүнүн эмгек акысынын суммасын жашырса, экинчи тарап арыз менен алименттин өлчөмүн көбөйтүү боюнча сотко кайрыла алат. Эгер сот алиментти пайыз менен төлөөгө милдеттендирип, 25%дан жогору кылса, анда сот аркылуу көбөйтүп алса болот. Эгер алимент төлөөчүнүн жашаган жери жок болсо, ага сот аткаруучулар издөө боюнча токтом чыгарып, карызкор жөнүндөгү маалымат сүрөтү менен органдын сайтына жайгаштырылат. Быйылкы жылдын экинчи кварталына карата издөөдө 2565 карызкор бар.